Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугунан кыйналып жатканын айтып, аны сот залынан чыгарып салууну талап кылды. Жергиликтүү ЖМКлар жарыялаган видеодо көрүнүп тургандай, ал кыйналып жатканын айткан. Менин грыжам бар, отура албайм. Колдорум кыймылдабай жатат. Жанымды кыйнап, шакаба чеккенди токтоткула. Өмүр бою эркимен ажыратып салгыла акмактар. Мындай башламандыкты токтоткула. Судья мени сот залынан чыгарып салсын. Анын укугу бар, деди Атамбаев. Андан соң ал айнек тосмонун тепкилеп, залда отурган анын тарапташтары колдоого алгандан кийин саясатчыны конвоирлер алып кетти. Эске салсак, 1-май райондук сотунда октябрь окуялары боюнча соттук отурум өтүп жаткан. Украинадагы согуш учурунда орус аскерлери олуттуу жоготууга учурады. Бул тууралуу Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Улуу Британиянын Sky News телеканалына интервью берип жатып айтты. Анын айтымында Орусия бийлиги атайын операция жакынкы күндөрү соңуна чыгаарын күтүп жатат. Песков атайын операциянын дипломатиялык жол менен аякташы Москванын талаптарына, Украинанын макул болушуна көз каранды экенин билдирди. Белгилей кетсек, 25 мартта Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы согушта 1351 орус аскери курман болгонун жарыялаган. Андан тышкары 3825 аскер жаракат алган. Украинанын жетекчилиги согушта Орусиянын чыгашасы 19000 адам тегерегинде дейт. Чүй облусунда каракчылыкка шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат кылайык, 2022 жылдын 3-апрелинде Сокулук рейбинин нөөмөт бөлүмүнө Кашкабаш айылындагы каракчылык фактысы боюнча билдирүү түшкөн. Аталган жерге Сокулук рейбинин тергөө ыкчам тобу барып, 2022 жылдын 3-апрелинде саат 15:40 чамасында 13 жаштагы УА аттуу жергиликтүү тургун жайлоодо мал кайтарып жүргөн учурда аны белгисиз адамдар бычак менен коркутуп, телефонун тартып алып, мамлекеттик номери жок Deo Nexia үлгүсүндөгү унаа менен изин жашырып кетишкени белгилүү болгон. Арыз менен жабырлануучу баланын атасы 43 жаштагы ЖЖ аттуу жаран кайрылган. Аталган факт Сокулук рейбине 206-берененин тоноо негизинде катталып, сотко чейинки териштирүүлөр башталган. Чүй ойыптын кылмышты иликтөө бөлүмүнүн жана Сокулук рейбинин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогорудагы кылмышка шектүүделип 20 жаштагы ИА, 27 жаштагы НЕ жана 16 жаштагы ОД аттуу жарандар кармалган. Шектүүлөрдүн экөө убактылуу кармоочуга киргизилип, андан соң аларга карата райондук сот тарабынан 2 айга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгуроочуну да басканды унутпаңыздар.